Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Thumma ma ba'd. Şariatımızda ittin jana mышыктын соодасы тыюу салынган. Ит менен мышыкты соодалоодон кайтарылганбыз. Буга далил имам Муслим өзүнүн сахихинде риваят кылган хадис. عن أبي زبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسناور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Abu Zubayr rahimahullah айтат, мен Жабир радиаллаху анхудан иттин жана мышыктын акчасы тууралуу, соодасы тууралуу сурадым. Ал айтты, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерседен кайтарды деп жооп берди. Бул хадиске лайык пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ит мышык соодасынан кайтарды. Ушуга көрө ит маселесине келе турган болсок, жумхур аалымдар иттин алды саттысын арам деп айтышкан. Ар кандай иттин алды саттысы арам болуп саналат. Кала берсе, шариятыбыз пайдаланууга рухсат берген ит болсун, же андан бөлөк ит болсун, жалпысынан ит менен алды сатты кылуу арам деп айтышат. Анткени шариятыбыз 3 орунда итти колдонууга рухсат берген: аңчыга, чопон кишиге, кой малдарын коргоо максаты менен, эгин таласы бар киши эгиндерин коргоо максаты менен ит кармаса болот. Кала берсе, мына ушул ит рухсат берилген орунда да иттин алды саттысы дурус эмес дейбиз. Шарият рухсат берген максаттарда орундарды алууну кааласаңыз да сатып алуу дурус эмес итти. Эми бул көпчүлүк аалымдардын пикири, бирок кээ бир аалымдар шарият жанагы иштерде рухсат бердиби? Жанагы 3 орунда 3 иште, аңчылыкта, мал мүлктү коргоодо, эгин таладагы эгиндерди коргоодо шарият ит колдонууга рухсат берген орундарда сатып алса болот. Анткени шарият бул иштерде ит кармаганга рухсат берсе го, анын кантип анын соодасы арам деп айтышат. Анын кантип анын соодасын арам деп айтабыз деп айтышат. Итти кайдан табат мындай керек итти? Эми буларга жооп берип айтылат. Ит керек болуп калса, соода жолунан башка бир жол менен тапса да болот. Аңчылыкты билбеген ит болсо, ал итти аңчылыкка үйрөтүп алса болот деп айтышат. Эмне болгондо да хадистин түздөн түз маанисине карай турган болсок, ит соодасы дурус эмес экен. Мына ушул хадистин башка бир риваятында келет: "Наха Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ан тhamанил калби вассиннаур илля калба сайдин." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ит мышыктын соодасынан, акчасынан кайтарды. Бирок аңчы ит болсо, бул бөлөк деген жери келет хадистин. Бирок имам Насаи ушул хадисти риваят кылып туруп, "Валайса хуа би сахихин", бул хадистеги ашыкчалык туура эмес. Мындайча айтканда сахих эмес деп айтат. "Илля калба сайдин", бул сахих эмес деп айткан. Бул мункар хадис деп айткан. Ибн Аббас радиаллаху анхунун хадисинде келет, аны Абу Дауд рахимахуллах риваят кылган: "Наха Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ан тhamанил калби". Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам итти соодалоодон кайтарды, иттин акчасынан кайтарды. "Ва ин жа ятлубу тhamанил калби тhamана каффаху турабан". Эгер иттин ээси иттин акчасын талап кылып келсе, иттин акчасын сурап келсе, колуну топуракка толтуруп кайтарып жибергин деп айткан. Ит балуу айван эмес. Мына ушул хадиске көрө итти алды саттысы арам болуп саналат экен. Кала берсе, шарият рухсат берген иштерде болсо да, шарият рухсат берген орундарда болсо да, эми ит багууга рухсат болбогон орунда келген хадистер баарыбызга белгилүү. Күн сайын анын амалынан бир кыйраат, Ухуд тоосундай ошол болгон сооптор, Ухуд тоосундай болгон сооптору азайып бара берет. Күн сайын Ухуд тоосундай болгон сооптору азайып бара берүүсү хадистерде келген. Мусулман киши бул нерседен алыс болуусу керек. Жогоруда имам Муслимдин хадисинде келген экинчи маселе мышык маселеси. Абу Зубайр рахимахуллах айтып жатат: "Жабир радиаллаху анхудан сурадым. Иттин жана мышыктын акчасы соодасы тууралуу сураган элем. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул нерседен кайтарды деп айтты. Ушуга көрө мышыктын соодасы дуруспу же дурус эмеспи? Мышыкты соодалоо. Алымдар бул маселеде ит маселесинде айтылган өкүмдүн тескерисин айтышкан. Жумхур алымдар
мышык сатуу дурус деп айтышат. Анткени мышык таза, нажас эмес деп айтышат. Иннаха мин тауафина алейкум ау тауафат. Мына ушул хадиске ылайык мышык силердин айланаңарда айланып жүрүүчү айван деп айтты. Мышыктан сактануу кыйын, ал нажас эмес деп айтышты. Эми мышык нажас эмес экен, таза экен, жана мышыкта пайда бар деп айтат. Пайдасы бар нерсе дейт. Демек пайдасы бар экен, нажас эмес экен. Анын алды саттысы дурус деп айтышат. Пайдасы болгондон кийин нажас болбосо, анын алды саттысы дурус деп айтышат. Бул хадиске эми андай болсо бул хадиске эмне деп айтасыңар? Сахих Муслимде келген хадис, жогоруда окуган хадисибиз. Ит менен мышыктын акчасы, ошол соодасы тууралуу суралганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадис. Жабир радиаллаху анху кайтарды, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарды деп айтты. Кайтарды деп айтты го. Жабир радиаллаху анху эмне деп жооп бересиңер деп айтса, ар кандай тафсирлерди айтышкан. Кээ бир алымдар ар кандай жоопторду айтышкан, ар кандай тафсирлерди айтышкан. Кээ бир алымдар ар кандай түшүндүрмөлөрдү беришкен. Кээ бир алымдар ал мышыктан максат жапайы мышык деп айтышкан. Анткени хадисте саалту Жабиран ан тhamанил калби синнаур, мен Жабир радиаллаху анхудан сурадым ит мышыктын соодасы тууралуу. Ошол хадисте келген ас-синнаур бул жөнөкөй эле мышык эмес, жапайы мышык, үй мышык эмес, жапайы мышык деп айтышат. Ал хадисте айтылган ошол жапайы мышык тууралуу келген хадис. Ошол хадисте жапайы мышык тууралуу айтылган деп айтышат. Жапайы мышык кала берсе, ал адамга таштанат, кол салат деп айтышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жапайы мышык жырткыч айвандарга кирет. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарган деп айтышат. Кээ бир алымдар айтышат, бул кайтарууда максат карахат, макрухтук. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарды, арам деп айтпайбыз, бирок макрух деп айтабыз деп айтышкан. Кээ бир алымдар болсо, өзүңүздүн мүлкүңүздө болгон мышыкты сатуудан кайтарган, өзүңүздүн мүлкүңүздөгү мышык болсо боло берет деп айтышкан. Хадиске карашып, арамдыкка далалат кылбаган сүрөттө хадистин ошол сырткы маанисине карап туруп, хадистин маанисине карашып бул алымдар арамдыкка далалат кылбаган сүрөттө талкуулашкан, тафсирлешкен. Заркаши рахимахулла алымдардын бир канча тафсирлерин келтирип, булардын баарысына далил жок. Жапайы мышык экенине же арам эмес, макрух экенине, арам эмес, макрух экенине далил жок. Өзгөчө ит менен бирге келди. Иттин соодасы арамбы? Эмнеге иттин соодасы арам болуп, мышыктын соодасы макрух болот экен деп мына ушундай жооп берип айтышкан. Ибн Кайым рахимахулла да айткан, бул айтылган тафсирлердин баарысында заифтиги эч кимге жашыруун эмес. Хадистин захири, ошол хадистин маанисине карай турган болсок, жалпысынан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ит мышыктын соодасынан кайтарды. Имам Байхақи рахимахулла айткан, мутабаату захири сунна аула, сүннөттүн захирин алганыбыз абзел деп айтат. Ошол сүннөттүн, ошол хадисте кандай айтылган болсо, дал ошондой алганыбыз абзел деп айтат. Мышыктын соодасынан кайтарганын алганыбыз абзел. ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر الوارد فيه أن في النهي ثمن الكلب والسنور لقال به إن شاء الله. Эгер имам Шафи рахимахулла бул тууралуу келген хадисти укканда, ал да ушул сөздү айткан болот эле дейт. Имам Шафи ушул хадисти укпаганынан уруксат берген болсо керек дейт. Имам Байхақи рахимахулла сүннөткө карап туруп, хадистин ошол маанисинен мындай көрүнүп турган ачык маанисине карап туруп, хадистеги ошол ачык мааниси, хадистин ачык маанисине карап туруп, хадистен ошол мындай эле окуганда хадистен түшүнүлгөн мааниге карап туруп, ит мышыктын соодасынан кайтарылганбыз дейт. Ит мышыктын соодасынан кайтарылганбыз. Мына ушул кайтарууну алганыбыз абзел дейт. Ошондуктан жумхур алымдар арам макрух деген болушса да, сүннөткө карап туруп, мышыктын алды саттысынан ошол ит мышыкты соодалоодон ошол четтенгенибиз жакшы, абзел. Аллаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.